Саламатсыздарбы? Бул чөйрө жаңыланган веб платформасы. Кыскача көрсөтө кетейин. Каттала элек учурда ушундай баракча ачылат. Бул жакта чөйрөнүн максаттары менен таанышып чыгыңыздар. Жаратман болуш үчүн 3 кадам. Чөйрөнүн ичинде 3 баскыч бар. Катталганда мүчө болот. Таанышкан соң чөйрөчү болот. Тапшырмаларды аткарган соң жаратман болот. Ичинде диаспора, жергиликтүү уюмдар жана чөйрө жасап чыккан долбоорлордун натыйжалары бул жака да кошулат. Өнөктөштөр бул жака да кошобуз, биздин досторду. Суроо сунуштар болсо, форманы толтуруп жиберсеңиздер, байланышабыз. Бул болсо катталуу үчүн форма. Эгерде түшүнбөй атсаңар, бул суроолорду басып, түшүндүрмөсүн окусаңар болот. Форманы толугу менен толтуруп чыгыш керек. Анан өзүңүз жөнүндө тааныштыруу дегенде толук толтуруш керек. Катталган соң мүчө болуп, ушундай баракча ачылат. Бул жактан дагы биз суранабыз, өзүңүз жөнүндө айтып бериңиз деген. Ошол форманы толук толтургандан кийин, анан чөйрөчү болуп таанышуу группасына жиберсеңер болот. Эгерде толук толтурбаса, анда биз группага кабыл албайбыз. Телефондо болсо, бул жактан дагы менин досторум или мага деп көрсөтүп койсоңор болот. Ошондо жабык болуп көрүнөт. Анан профилдеги сүрөтүңүздү көчүрүшүңөр керек. Албетте. Андан тышкары бул жакта мүчө катар адистердин базасына, долбоорлорго, азыр ошол таанышуу деген бир эле долбоор. Идея сунуштасаңар болот. Идеяңар болсо, атын жазып, сүрөттөмөсүн жазгыла. Чөйрөчүлөргө таандык идея жабык группасына жарыяланат бул. Мүчө катары ошол функциялар ачык. Эгерде чөйрөчү болом десеңер, анда жабык группага запрос жибериш керек, бирок биринчи өзүңөр жөнүндө толук жазышыңар керек. Анан мени таанышуу долбооруна кабыл алышты. Эми мен таанышуу долбоорунда меники чыкты. Жана мен жазып чыккан, профилиме жазып чыккан нерсе чыкты. Эми башка катышуучулар дагы менин постумду көрөт, жана силер да башка катышуучулардын постун ылдый жактан көрө аласыңар. Анын үстүнөн чөйрөнүн башкы бетинде тапшырмалар пайда болду. Эми болсо ошол тапшырмаларды ачып, бул тапшырмаларга уже чөйрөчү болгон соң, биякта чөйрөчү деп статус өзгөрдү. Чөйрөчү болгон соң автоматтык түрдө кошулса болот. Мисалы, бул тапшырмада мигранттар үчүн маалымат сайтын издөө, биякта түшүндүрмөсү. Анан ошону тапсаңар, бул жака жообун жазып, тапшырманы аткарсаңар болот. Анан ошол тапшырмаларды аткарган соң, жаратман намын аласыңар. Жаратман болуп, дагы башка мүмкүнчүлүктөр ачылат.